Нурият Маматова 30 айылынын тургуну. Көп жылдан бери дыйканчылык менен алектенип келет. Быйыл да жүгөрү помидордон сырткары ашкабак эгип, учурда мол түшүм алып турган кези. Марттын аягынан баштап ушу кытка эктик. Onu чыккандан чаптык, сугарды, культиватор алып, анан кийин ошо суун убагында берип, чап, анан кийин ушундай кылып өстүрдүк. Ашкабак өсүмдүктөрдүн арасында өзгөчө болгондуктан аны өстүрүү да бир топ түйшүктүү. Урият эже быйыл 70 соток жерге атайын ашкабак эккен. Ашкабактын 3 түрүн эккен Урият эже учурда түшүмүн алып, талыкпаган эмгегинин, ак мээнетинин үзүрүн көрүп отурат. Албетте, талбай мээнет жасоо аркылуу гана күткөн жыйынтыкты алуу мүмкүн. Каарманыбыз да убактысынын көп бөлүгүн талаада өткөрүү менен күн түндөй эмгек жасоо үстүндө. Ошо убагында чабылат, анан кийин чабгандан кийин культиватор аласың, анан кийин муз сууну көбүрөөк ичет экен бул ашкабакчы. Муну болгондо дагы түнү муздак сууга беребиз. Түнү менен ошо зактап суу ичип, сууну канча көп ичсе ошончо көп мындай салмактуу, анан жакшы пышат экен да. Ашкабак күзгө чейин гүлдөп мөмө берет. Ошондуктан кар жааганга чейин быша берет. Ал эми бышпай калгандары да малдарга азык катары колдонулат. Акыркы жылдары дыйкандар минералдык жер семирткичтердин жардамы менен мол түшүм алышууда. Ал эми Урият эженин жолдошу химиялык заттар адамдын ден соолугуна зыян экендигин эске алып, жалаң гана табигый жер семирткичтер менен азыктандырган. Жалаң органикалык жер семирткич салдым да, баягы таттуу болуш үчүн. Ошон үчүн элдерге да ушу сунуштап кетет элем, ушу колдон келишинче органикалык жер семирткичтерди көбүрөөк колдонсо, мына элдин ден соолугуна да жакшы болот экен. Менен алып барышып, аябай адамдар, алган адамдар ыраазы болуп, кайта келип алып кетип атышат да. Ош-Бишкек жолунда кыймыл аракет көп болгондуктан дыйкандар эккенин жол боюна алып чыгып сатышат. Ал эми ашкабак адамдын ден соолугуна пайдалуу, түшүмдү мол берген өсүмдүк болгондуктан бизнес жүгүртүүнүн да бир жолуна айланган. Биз ушу талаада өстүрүп чоңойткон немелерибизди, ашкабактарыбызды жолго алып чыгып алып, жолдон өткөн немелерге сатабыз. Мына көрүп атасыңар, чоңдой кызарагы. Эми ошо келген кардалдардын баягы мындай баасына карап, көтөрүшүнө карап, дыйканчылык үчүн мындай неме кылып, жакшынап сатып, эмне кылып атабыз элдерге. Жол боюнда саргайып турган ашкабактар ары бери өткөн замандаштарыбыздын кызыгуусун арттырып, токтоого жетелейт. Мындан улам учурда көпчүлүк дыйкандардын капчыгы кампайып турган чагы. Каныкей Жороева, Эмилбек Каныбеков, Илимбек Эмилбек уулу Таң нуру көрсөтүүсү үчүн.